Бул жерде пандам деген айым суроо бериптир. Намазы жок, хижаб кийсе болобу дейт. Мындай жаткан хижаб кийбей эле намаз окубай эле хижаб кийип жүрө берсе болобу? Же ошолорго насаатыңыз кандай дейт? Бизде мындай нерсе бар да. Кудай Таалам бизге намаз окууну парзалаган. Жараткан Кудай Таала бизге ажылыкты парзалаган, зекетти парзалаган. Жараткан Алла Таала аял затына ороонуп кийинип жүрүүнү парзалаган да. Жолук салынып, уяттуу жерин жаап жүрүү өзүнчө бир парз. Өзүнчө бир парз. Аны кылса, ал өзүнчө сооп алат. Жакшы сооп иш кылган болуп эсептелинет. Намаз өзүнчө парз. Аны кимде ким намаз окуса, ал өзүнчө сооп, өзүнчө жакшылыкка жетет деген сөз. Кимде ким намаз окубаса, ал күнөөкөр. Намаз окубаган адам ал күнөөкөр. Кимде ким намаз окуп жолук салынбаса, намаз окуган үчүн сооп алып атат, бирок оронбогон үчүн ал адам күнөөкөр. Бул адам оронуп атат, оронгон үчүн сооп алып атат да, бирок намаз окубаган үчүн ал адам да күнөөкөр. Ошондуктан биз экөөнү чогултушубуз керек. Намаз бул 24 сааттын 1 саатын гана убакыт алат. Кудай Таала сизге бир күндө 24 саат убакыт берди да, ошонун 1 саатын мен үчүн корот деп сурады жараткан Алла Таала. Ошол 1 саатты кээде пендебиз да бергибиз келбей, кээде нараазычылык болуп кетет. Ошондуктан кайдыгер карабаңыз деп айтмакчыбыз. Намазыңызга бекем болуңуз, жолуңузду салыңыз, намазыңызды окуңуз. Демек, эки парзды дайым бириктирип жүргөн бул өзүнчө даражалуу адам экен.